Саламатсыңарбы 3 класстын окуучулары? Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшы болсо, балдар, кыргыз тили сабагын баштайлы. Бүгүн биздин өтө турган темабыз кайталоо. Демек, биз буга чейин өткөн сабактарыбызды, темаларыбызды кайталайт экенбиз, балдар. Эмесе, биринчи көнүгүүдөн баштайлы, балдар. Сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле, аларды көптүк санда айткыла дейт, балдар. Эми биз көптүк сандын мүчөлөрүн эсибизге түшүрөлүчү. Көптүк сандын мүчөлөрү кайсылар эле, балдар? Көптүктү билдирүүчү лар мүчөсү заттардын көп экендигин билдирет дегенбиз. Мисалы, лар мүчөсү төмөндөгүдөй болуп өзгөрөт дегенбиз. Зат атоочтун аягы үндүү жана ый, ыр тыбыштары менен аяктаса, анда лар, лер, лор, лөр болот. Зат атоочтун аягы жумшак үнсүз менен аяктаса, анда дар, дер, дор, дөр болуп өзгөрөт экен. Көптүк мүчө. Эгер зат атоочтун аягы, демек сөздүн оңгосу, зат атооч сөздүн оңгосу каткалаң үнсүз менен аяктаса, анда тар, тер, тор, төр болуп өзгөрөт дегенбиз. Эми, балдар, орус тилинде дагы кичине түшүндүрүп айтып кетейин. Суффикслар множественного числа обозначает множественность предметов. Суффикс «лар» имеет следующие варианты. Если существительное оканчивается на гласную и на звуки «и», «р», тогда окончание «лар», «лер», «лор», «лөр». Если существительное оканчивается на звонкую согласную, тогда дар, дер, дор, дыр. Если существительное, корень, оканчивается на глухую согласную, тогда тар, тер, тор, төр. Демек, балдар, лар мүчөсүн эстеп алдык. Эми кайра биринчи көнүгүүгө келели. Китебиңердин 34 бетин ачкыла. Эми ушул сүрөттөгү нерселерди биз көптүк түрдө айталы. Эң биринчи жалбырак көрүнүп турат, балдар, бизге. Жалбырак. Жалбыракты көптүк түрдө айталычы? Жалбырактар. Андан кийин алма, алмалар, сабиз, сабиздер, бак, бактар, булут, булуттар, өрүк, өрүктөр, ашкабак, ашкабактар, бурчак, бурчактар, жаңгак, жаңгактар, жүзүм, жүзүмдөр. Эми, балдар, мынакей дептериңерди ачкыла. Бүгүнкү числону жазгыла. 15 октябрь, класс иши, бейшемби. Тема кайталоо. Анан биринчи көнүгүү деп жазгыла. Биз жаңы эле заттардын бардыгын көптүк түрдө айттык. Ушул көнүгүүнү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Жалбырактар, дагы кайталайм, алмалар, сабиздер, бактар, булуттар, өрүктөр, ашкабактар, буурчактар, жаңгактар жана жүзүмдөр. Андан ары китебиңердин 35 бетин ачкыла.
Экинчи көнүгүнү карагыла. Окуп эстеп калгыла дейт. Алманы биз эмне кылабыз балдар? Теребиз. Алма тердик, карагат тердик, жүзүм тердик, алча тердик, жаңгак тердик. Картөшкө каздык, сабиз каздык, пияз каздык, сарымсакты дагы казат экенбиз. Эми балдар, үчүнчү көнүгүү бул үй иши. Үчүнчү көнүгүүдө сүйлөмдөрдү туура түзүп жазасыңар. Андан ары 4-чү көнүгүүгө барабыз. 4-чү көнүгүүдө диалогду суроолор менен толуктагыла дейт. Биздин бакча абдан чоң. Демек суроолуу сүйлөм кайсы болушу мүмкүн? Кандай суроо беришибиз мүмкүн? Ойлонгулачы. Силердин бакча кандай десек болобу? Ооба. Биздин бакча абдан чоң. Ар түрдүү жашылча жемиштер өсөт дейт. Эми суроолуу сүйлөм суроосу кандай болушу мүмкүн? Бакчада эмнелер өсөт десек болобу? Ооба. Ар түрдүү жашылча жемиштер өсөт. Андан кийин пияз, бадыраң, помидор бул жашылчалар. Пияз, бадыраң, помидор бул эмнелер десек болобу? Ооба. Пияз, бадыраң, помидор бул жашылчалар. Мен алма, алмурут, дарбызды абдан жакшы көрөм дейт. Анда биз эмне деген суроо беребиз? Сен кайсы жемиштерди жакшы көрөсүң десек болобу? Ооба, мен алма, алмурут, дарбызды абдан жакшы көрөм деп жооп берет экенбиз. Анан 5-чи көнүгүүдө филворд турат балдар. Филвордто сөздөрдү тапкыла дейт. Биринчи сөзү түшүм экен. Калган сөздөрдү өзүңөр тапкыла. Ушуну менен балдар сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.